Салам достор жана мекендештер. Мен бүгүн болсо Кореяда иштеп аткан ишим боюнча бөлүшөйүн деп чечтим. Ушул тапта Кореяда медсестра ассистент болуп иштеп атам. Эң негизгиси мен Кыргызстанда медсестралык медицинский образованием жок. Буяка келип көп жумуштарды иштеп көрдүм. Заводдо иштеп көрдүм, магазинде иштеп көрдүм. Деги акыркысын парикмахерскийде иштедим. Парикмахерскийдин жолу өтө татаал экен, жумушу көп экен, оор экен деп айтсам болот. Убактысы узун. Эми ал Кыргызстанда деле ошондой 6-чы күнү, майрам күндөрү, бош күндөрү элдер жасаткан үчүн барган үчүн действительно эс алуу күндөр иштегенге туура келет экен. Ал медицина жумушунда өзүңө ылайыктуу графикти тапсаң болот экен. Биякта деле медицинада деле түнкү жумуш бар, күндүзгү жумуш бар, же 9-дан 6-га чейин жумуштар бар. Ошол себептен возможности көбүрөөк болгондуктан, мүмкүнчүлүк көбүрөөк болгондуктан ушул жолду тандадым. Биякта медсестра болуп иштегенге 3 жыл образование керек, бирок азыр балл Кыргызстанда эле ОРТ деген сыяктуу эле биякта көп баллы жетпей, рабочий баллы жетпей студенттер аз болуп, рабочий кадр жетишпегендиктен бул өкмөт 1 жылдык жана сертифицированный курстарды ойлоп таптыр. Ошондо 1 жылда баллы жетпеген окуучулар деле барып 1 жыл окуп, экзамен тапшырып иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп бериптир. Мен болсо ошол эле окуу жайды 1 жылдык сертифицированный курсту бүттүм, сертификат алдым, анан жумушка кирип иштеп аткан кезим. Мага тиешелүү жумуш бул стоматологияда. Бияк Кыргызстанда кандай экенин билбейм, бирокта болсо эми бир врач тишти жасап атканда жанына отуруп, маңдай теске отуруп алып, анан мен жумуштагы видеону бир аз үзүмдүк кылып салам. Жанына отуруп алып, оозуңдагы шилекей, мен медицинский образованием жок деп атпаймынбы, терминдерин билбейт экенмин, орусчада, кыргызчада кандай айтылаарын. Биякта сокшен деп айтат, английскийден келген сөз окшойт. Оозундагы шилекей аркы-эркини сордуруп, кармап, медсестра кыз, ассистент жанында отурат. Врач болсо пломба коюп, антиминтип жанында дарылайт. Ал эми дагы бир кыз биягында туруп турат, ал болсо пломбанын биринчи, экинчисин берип, кайчысын берип, керектүү инструменттерди берип турат. Врач болсо только дарылайт, укол сайып дарылайт. Биз болсо кандайын кеткенден кийин, келгенге чейинки инструменттерди коюп, алып берип, тейлеп ошентип иштейбиз. Дагы бул башка больницаларда деле ошондой. Кыргызстанда врачтар өздөрү эле отурат го, анан уруксатпы деп эшикти чертип киребиз го. Биякта андай түшүнүк жок. Көбүнчө учурда кабинетке врач отурат, анан жардамчы ассистенттер болот. Ассистенттер болсо экинчи кыздын атын айтат. Мен болсо, например, Рахат болсо, Рахат келиңиз, силердин очередь дейт. Анан ассистент кирип, врачка кирип берет. Анан врач консультация кылып, дарылачу болсо дарылаган учурлар болсо, инструменттерин ассистент кыз алып берип, жардам берип, жанында дарылачуларын дарылап, инструменттерин алып берип турат. Эми мен бияктан көбүнчөсүн эле гинекология, кызым бар болгондуктан гинекологияга, бала төрөгөнгө байланыштуу гинекологияга баптырмын. Анан стоматологияга деле ушу иштегенде билдим. Анан гинекологиядан деле кыз врач көрүп, текшерип, дарылап, антиминтип атканда же бирдеме алып атканда жанындагы ассистент кыз инструментин берип турат. Врач только өзүнө керектүү нерсени эле каалап калганын, бүт медсестра инструментин даярдап алып берип туруп, обязательно ушундай востребованный. Ошондуктан ар бир больницада, ар бир врачка 1 же 2 ассистент керек бул жакта. Бир аз медицина жөнүндө айта кетейин, врачтар кандай кызыктуу иш кылышат. Врачтар баасын эч качан айтпайт. Стоматологияда болгон иш бүт баарын администратор бар, координатор деп айтышат. Ал болсо баасын бүт баарын ошол кыз гана айтат. Врач кайсы лечение керек экен, бүгүн силерге пломба коюш керек экен, нервти дарылашыңар керек экен, коронка коюлат экен деп айтса, анан баягы акчасына келип сураганда канча болот деп сурашат врачтардан эле. Аны эми силерге тышка чыксаңар айтып берет, же болбосо тиги координаторду чакырып, жанына келип, врач болсо өзүнүн кабинетине кирип кетет. Анан координатору келип, бияка келип, коронка мынча сом, күмүш коронка мынча, тигил мынча,
мындай деп анан баардыгын администратор ошо координатор менен сүйлөшүп анан ошол менен бүткөндөн кийин анан кайра врачты чакырып анан биз врачка уже там коронканын кымбаты арзаны ар түркүнүү болот. Биякта государство бекер төлөм государстводон бөлүнүп берилген коронка бар, анан платный коронка бар, анан государствонукы албетте кичине немеси качествосы начар болгондуктан платныйлары кичине качественный болот да. Анан ошол кичине даярданган немелер ар кандай болот. Анан биз болсок тигил там государственный же там платный болгондо биз ошого ылайыктуу инструменттерди коюп баарын даярдап бүт баарын күтүп даяр болгондо анан врач келип анан дарылап бүтүрүп кетет, врач туруп алып кетет. Анын аркасынан биз тазалап баарын тейлеп анан тияка процедурага кийирип беребиз. Ушундай түрдө жумуш иштери жүрөт Кореяда, больницада. Врачтардыкы ушундай болот, жардамчылардыкы ушундай болот. Ар ким өзүнө тиешелүү жумуштарды гана аткарат. Анан негизгиси тилди билсең Кореяда, өзүң аракеттенсең баардык нерсе мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошентип мен дагы 1 жылдын ичинде медсестра ассистент болуп иштеп калдым. Зарплатасы болсо жана айта кеткендей эле медсестраларга караганда, 3 жылдык медсестраларга караганда азыраак. Алар 3 жылдыктардыкы көбүрөөк болот зарплатасы. Бирок азыр булар больницада, биякта частный поликлиникалар, частный больницалар көп болгондуктан чоң операция кылган больницалар гана образованный 3 жылдык медицинаны бүткөн медсестраларды алат. Алардын зарплатасы көбүрөөк болгондуктан, частный поликлиникалар, кичинекей больницалар сертифицированный медсестраларды эле алат. Себеп дегенде ошол эле жумуштарды баарын биз кыла алгандыктан, бизге кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болгондуктан ошо бизди көп алат да. Ошондуктан востребованный неме экен, кадр экенбиз деп айтсам болот. Ошол да кандай кызыктуу суроолоруңар болсо сөзсүз жазгыла, мен сөзсүз видео тартам, силерге кийирем. Рахмат, жакшы болуңуздар.